Саламатсызбы, Жонатан мырза, биздин студиябызга куш келдиңиз. Бир эле биздин студияга эмес, жалпы күнөстүү Кыргызстанга куш келдиңиз десем да болот. Анткени сиз Аутса эл аралык окуу жайынын жаңы президенти болуп шайланганыңыз жөнүндө бизге маалымат жетти. Биздин биринчи сурообуз сизге биздин Кыргызстан жана биздин студенттер кандай пикир калтырышты? Мен Кыргызстанда болгонума абдан кубанычтамын. Акыркы жолу мен бул жерге пандемияга чейин 2020-жылы келгенмин. Кыргызстанга мен 2008-жылдан бери мезгил менен келип турам. Мен бул жакка келгениме абдан кубанычтамын. Анткени окуу процесси кандай жүрүп жатканын өз көзүм менен көрүп турам. Кыргызстанда жана жалпы эле университетте абал кандай экенин көрүп, өнүгүп жатканын көрүп абдан кубандым. Дагы бизге бир кызыктуу суроо, сиз мына бизге белгилүү болгондой жакында эле Америкадан келдиңиз. Ушул онлайн окуу системасын Американ студенттери кабыл алды. Кандай кабыл алышты? Бул онлайн окуу системасы америкалыктарга бир зыян же болбосо бир студенттерге бир мүчүлүш алып келген жокпу? Бетме-бет көрүшкөн бул алда канча жакшы. Бирок онлайн окутуу бизге алыстан туруп билим берүүгө мүмкүнчүлүк берет. Мен Нью-Йоркто болуп, Кыргызстанда жүргөн студенттер менен байланышып билим бере алам. Бизге жеткен маалымат боюнча бүгүн сиз жаңы келген президент болуп, жаңы шайланып жатасыз. Ушул биздин студенттер менен, биздин Кыргызстан менен дагы экинчи этапка калуу максатыңызда барбы же жокпу? Пандемиядан улам көптөгөн адамдар жакындарынан, жакшы көргөн адамдарынан айрылышты. Кыргызстанга келип мени кубандырган нерсе элдер сейилдеп, бири-бири менен кенен жолугуп жатканы. Эми мынтип сиз менен да бетме-бет сүйлөшүп отурганыбыз эң сонун. Бизге жеткен маалыматтар боюнча бүгүнкү күндө сиз жаңы келген Аутсага президентсиз. Негизи эле биздин Кыргызстан студенттер менен чогуу дагы экинчи срокко калайын деген планыңыз барбы? Ошол боюнча пикириңиз кандай? Мен Борбор Азиядагы Америка университетинин өз структурасында 2009-жылдан бери иштейм. Башкача айтканда, менин кетишимдин же калышымдын айырмасы деле жок. Америкадан сабак берсем дагы ушул жерде болом. Сиздин мына ушул келип иштеп жаткан окуу жайга, эл аралык окуу жай Аутсага кандай пландарыңыз бар? Мүмкүн буга чейин студенттер окуган программадан бир нерсени өзгөртүп, Аутсага да бир жакшы жаңылыктарды киргизейин деген максатыңыз бар? Мен Америка университетинин президенти катары аткарышым керек болгон эки негизги милдетим бар. Биринчиден, бизде жаңы Мон академиясы бар. Анын жардамы менен биз жаңы студенттерди тартабыз. Менин милдетим университеттин кеңири аудиторияга жеткиликтүү болушу, ал тургай жакыр үй бүлөлөрдөн чыккандардан дагы биздин университеттен билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу. Экинчиси, биздин университеттин студенттери Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошуш үчүн студенттерди өлкөнүн коомдук ишмердүүлүгүнө тартууну каалайт элем. Биз кайра эле онлайн темасына кайрылсак, анткени бул 2 жылдан берки жалпы дүйнө жүзүндөгү трагедия болуп атат десек да жаңылбайбыз. Мисалы үчүн ошо сиздин мугалим катары оюңузча онлайн программасы менен студенттерди окутуу бул студенттер үчүн бир чоң жаман абалга алып барчу окуя эмеспи? Же болбосо ушу онлайн окутуп жаткан студенттердин бүгүнкү күндө кандай бир өзгөрүүлөр байкалып жатат? Мектеп окуучулары үчүн онлайн система татаал. Европа менен Американын статистикасы мектеп окуучуларынын онлайн системага ыңгайлашуусу кыйын экенин көрсөттү. Ал эми университеттин студенттерин алсак, онлайн система тескерисинче алар үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Айрыкча алыска айылдарда жашагандар үчүн. Алар алыстан билим ала алышат. The face-to-face education is the best. Бизге жеткен маалыматтар боюнча сиз ошол Американын турган болгонуңузга карабастан башка мамлекетке барып билим алганыңыз белгилүү болду. Бүгүнкү күндө сиздин жеке пикириңиз боюнча кайсыл мамлекетте жакшы билим бере алышат? Мен көп өлкөлөрдө билим алдым. Канада, Лондон, Франция. Андан сырткары Киевде, Россияда да болдум. Окуу жакшыраак болгон конкреттүү жер бар деп айта албайм. Мугалим менен окуучунун ортосундагы мамиле, мугалим менен окуучу бири-бирин түшүнгөн жерде эң жакшы окутуу болот. Мен АКШда өзүбүздүн көйгөйлөрүбүз болсо дагы мунун баары жакшы өнүккөн деп эсептейм. Биздин университетте так ушундай система. Бүгүн мына сиз ушул чоң университеттин, эл аралык университеттин, биздин Кыргызстан үчүн бул университет абдан барктуу, баалуу, сыйлуу университеттерибиздин бири. Аутсага президент болуп келдиңиз. Негизи эле өзүңүздү ийгиликтүү, чоң деңгээлге жетишкен адам катары баалайсызбы?
judgment of success. Ийгилик түшүнүгү абдан ийкемдүү. Менин ийгилигимди эл өлчөшү керек, мен эмес. Университетке, студенттерге, мугалимдерге өзүмдүн билимимди жана жөндөмүмдү жумшоо менин милдетим деп эсептейм. The societies from which they come. Сиз бүгүн мугалим катары ушул студенттериңизге, бүгүнкү биздин көрүүчүлөргө кандай кеңеш берип кетет элеңиз? Негизи адам ийгиликке жетиш үчүн кандай бир 3 максатты алдына коюш керек? Determination. Биринчиден максат, экинчиси чоң кызыгуу, үчүнчүсү уга билүү. And a willingness to listen. Сиз ушул бүгүнкү күндө Аутса эл аралык окуу жайына барып окуучу биздин абитуриенттердин же болбосо мектеп окуучуларынын абдан каалоочулары көп. Ошол Аутсага келип окууну каалаган студенттер үчүн жана ата-энелер үчүн кандай кеңештерди берет элеңиз? Алар кантип келип ошол жерге окуйбуз деген өз максаттарына жете алышат? Right. I would say to them. Мен өзүм мектепти бүтүп жаткан 2 баланын атасы болгондуктан бул суроону жакшы түшүнөм. Биздин университетте биз адамдагы эң маанилүү сапатты азыркы күн менен эмес, келечек жөнүндө ам көрүүгө үйрөтүүнү аракет кылып жатабыз. Келечекте андай адам бардык турмуштук кырдаалдарга ыңгайлашып жашай алат. A changing place. Акыркы сурообуз, мына бүгүн биз ушундай бир маек куруп жатабыз. Биз сизге Кыргызстандын ата-энелери, сиз мугалим катары ошончо күчүңүздү, ошончолук энергияңызды, ошончолук өзүңүздүн убактыңызды кетирип биздин балдарга тарбия берип жатканыңызга абдан чоң ыраазыбыз. Бир гана нерсе, сиздер бүгүн бизде иштеп жаткандан кийин сиздер Кыргызстан үчүн коноксуңар. Эртең ушу өзүңүздөрдүн ишиңиздерди, тарбияңыздарды берип кеткенден кийин биз Кыргызстанда ошол Аутсадан жакшы билим алган, күчтүү билим алган балдардын калышын каалайт элек. Сиздин ушул Аутсанын келечегине болгон ой максаттарыңыз кандай? I want to say thank you. This week I've Кече кечинде мен капысынан биздин университеттин бүтүрүүчүлөрүнө жолугуп калдым. Биздин университетти бүтүргөн студенттерди көрүү мен үчүн абдан кубанычтуу болду. Мен бул коомго салым кошуп жатканымды түшүндүм. Мен ар дайым жардам берүүгө кубанычтамын. pleasure to be in Kyrgyzstan, and I very much love working with AUCA. Маегиңизге чоң рахмат, биздин студиябызга келгениңизге чоң рахмат. Мен ойлойм, мындан ары дагы ушинтип биз байланышып, ушинтип маек алып турабыз деп, анткени адамды адамга ушундай жакын болуп маектешкен гана нерсе жакындатат. Биздин эфир аркылуу ошол сиздин студенттериңиздин ата-энелери көрүп да сүйүнүп өтөлөт деп ойлойм. Сиздин мындан аркы жумушуңузга ак жол, дагы келип туруңуз биздин студияга. Thank you very much. It's been a pleasure.